Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде эмгектерип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Аябай болуп көргөнү арзандатуу. Эгер сиздер Куран окуп өткөрөм десеңиздер, тушоо той, кыз узатуу, банкетный залдар керек болгон болсо, мына Академик Ангелия метросунда Ихлас чайханасынын экинчи филиалы, биринчиси Щелковскаяда, аябай аштардан прям жакшы. Анан өзгөчө тандыр козу эттери прям аябай жакшы. Буга чейин биз аябай көп жолу реклама тартканбыз. Эттерине сөз жок. Мурдакин эттерин жегендер, козунун тандыр эттерин комментарий жаза кетиңиздер. Өзгөчө бул роликке кимде ким жакшы комментарий жазган болсо, кимдин комментариясы көп лайк алган болсо, ошолордун ичинен 4 адамды тандайбыздан 4 килограмм аш бекерге берилмекчи. Эми 4 килограмм болгондо 4 жамаат келип, 4-5тен жоро жолдоштор келип, же үй бүлөлөр семейни келип, жыргап жеп кетсеңиздер болот. Аш эле бекер болот. Анан кийин мына айдын октябрь айынын 15-ине чейин аштаргадан арзанатуу берилди. Мына 2300дөн болот. Аштын бардык түрлөрү килограммы 2300дөн. Бильярдка дагы айдын аягына чейин мына 12ден кечки 4кө чейин бардыгы 400 рубльден келип жыргап эс алып келсеңиздер болот. Өзгөчө бильярдтардан ачылыптыр. Мурда жок эле. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бир 100 адамдан ашуун адам бир учурда келип олтуруп, чай ичип, той маракелерин өткөрсө болот. Анан 4 кабиналардан бар экен. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Ушул карындашы күтүп алат. Бир аз тартынып турабыз, а? Ооба. Мынияктан башталыкпы? Кандай кылдык? Боло берет. Заказный аштар, заказный тамактар бар. Ооба. Бүт бар кабиналарда болот. Эгер бул жакка айтып. кичинекей балдар менен келгендерге удобный. Детский креслолорубуз бар. Жакшы. Канча адам отурса болот бир учурда? 10дон 12 адамга чейин кабиналарга батат. Кеңири, уютный, восточный жасалгылары менен жыргап келип олтуруп, эс алып, сүйлөшүп жана кылсаңыздар болот экен. Бул жагы дагы ошондой. Караңыздар. Өзгөчө Кыргызстандын тоолоруну элесин келтирген, түшүргөн мына ушундай картинкаларды илип коюштур. Конок күтөм десеңиздер да, мындай шикарный ашкана экен да, мындай гүлдөрдү коюп коюптур, мындай караңыздар. Бул жакта бирөөлөр бар беле? Бул жакта агаларыбыз. бул жакта плов. Аш жеп отурсуздар. Пловтун даамын бир өздөрүнөн сурап коюңуз. Ассаламу алейкум. Сиздерби, иштериңиздер жакшы? Ашын арзандатуу башталды. Кудай кааласа бүгүндөн баштап сиздер илешпей калдыңыздар. Видео чыккандан кийин да эми 2300дөн болот. Ашын даамы кандай экен? Өтө сонун. Видеого эмес жөн. Жактыбы, а? Серьезно. Сүйлөп коесуз бир экөөсү. Мына ошо болот, сүйлөйм деп атат да. Ашы жакшы экен, даамдуу өтө. Бар жогу нормально. Вак-вактар бар экен, өтө сонун. Шорпо кылып берет экен. Кээ бир жерлерге барсаңар, суу кылып берет мынча. Калган эмнени айтабыз? Өтө сонун. Кызмат көрсөтүү. Дагы ушул жерде жашайбыз. Тез-тез келип турабыз. Жакшы, кызматтар жакшы. Сиңиздерге ийгилик. Каяктан болосуздар? Баткен уулат. Сиңиздерге ийгилик. Баткен Сила. Баткен Сила каналдар негизи көбөйүп кетти, а? Тынчбагыла. Аябай жакшы. Тамактары даамдуу дешти. Бул жак ажатканасы, уборный. Бул жакта пахлавалар, ушундай шириниктер бар экен, салаттар, сусунуктар, компоттор домашний, эми? Ооба, компоттор. Аябай жакшы экен. Метродон канча? Примерно 10 минут. 7-8 минут. 7 минутта келдим мен. Сусундуктар, өзүнүн ата мекендик өндүрүш, Султан чай, ушул таң курут максымдардан ичип туруңуздар. Ошондой сусундуктар бар экен. Бул жак өзүнчө керемет. Бул жактан сырт жак көрүнүп турат. Аура аябай жакшы. Жолугушуу, сүйлөшүүлөрдү өткөрсөңүздөр дагы болот. Бул жагында чоң парк бар. Парковкалар аябай кандай экен. Бул жагдан бекер, бул жагдан бекер. Мына ушундай. Тамактары жакшы эле экен. Кандай экен? Жактыбы сиздерге? Ар дайым келесиздерби кандай? Сүйлөп коесуз бекөөз мындай. Көп жана видеодон тартынат да. Алыстан эле сурап коеюн дедим эле. Биринчиден салам алейкум. Мен ушул жерде жакын арада жашайм. Дайым эле ушул жерге келем. Тамактары жакшы. Метроду бул жакта кыргыздар көп эле негизи. Негизи кыргыздар көп эле. Көп келет. Рахмат, сизге да рахмат. Көп келет негизи кыргыздар. Сиздер эмне келипсиз, а? Тамактар негизи мурдакин жеп жүрөсүзбү жакы? Жакшы. Мына ушундай туугандар. Сырт көрүнүп атабыз. Мына. Сырт көрүнүш мындай жакшы көрүнөт да. Панорамный зона да, мындай айткандачы. VIP бар да коң. VIP бул жагы. Тосулбайт экен, мындай, Ооба. Мурда бар беле адашпасам. Жакшы. Мына ушундай туугандар. Биз эми бильярдты көргөзөлүк. Жүрүңүздөр. Өзгөчө кооз экен.
иштөө убактысы круглосуточный, а? ооба круглосуточный. Бул жерден өзүнүн кыргыз нырларын коюп коюшат экен. Бул жактан эки жактан чыксаңыздар болот экен. Бул жагы эми круглосуточный чыксаңыздар болот мына жактанчы. Парковка жагынан. Бул биринчи Фикси жагы, айта бер. Бул жагы 11-лерде жабылып калат да, кийин 11-де, түнгү 11-де жабылат да, кийин бул жактан киргенге болот. Негизи экинчи выходу бар. Бул жагы круглосуточный да, бул Ооба. жагы. Бул жерде канча? 3 6. 6 стол бар экен, а? Бильярдный столдон 6 бар экен. Туугандар Кудай кааласа мына эми 12ден 4гө чейин айтылгандай 400 рубльден болот. Негизи канчадан? 600дөн. 600дөн мына. Мына ушундай. Кооздундай жакшы экен да, яркий экен. Күндүзү дагы моолор, шторалар жабылып турду, прям ушундай яркий турду да. Көп жерде кеч кирген мына мутныйраак болуп баштайт да негизи. Биз эртеле келдик, ушундай мына жаңы билер үйрөнгөндөргө мына американский партасы дагы бар экен, столу, эмне дейбиз. Көңүлүңүздөрдү түшүрөй, жыргап ойноп келсеңиздер болот экен. Бул жак кандай? Круглосуточный иштейби? Круглосуточный, Ашкана боюнча поварларыңар кандай? Жакшы элеби? Жакшы стажы барлы поварлар. Тамактарды 10-15 мүнөттүн ичинде чыгарып берет, батыраак даярдап берет. Лагман, ачет, курдактар өлө даамдуу болот. Бул жактачы көбүнчө келген клиенттер лагманды көбүрөөк алат да. Бөлөк чатынан лагман мынчалык даамдуу болбойт депчи. Билбейм. Мен карагандардын көбү лагманды көбүрөөк жейт. Лагманды жакшы жейт. Анан казан кебаб. Казан эти деп коет. Тандыр эти. Тандыр эти аябай даамдуу, чындыгында туугандар. Сунуштайм. Прям полный эле целый койду пиширип алып барып беришет. Жанагы 7 айлык бекер болот, метро ичи. 7-8 айлык кооздуларды союп беришет. Мен буга чейин тандырындан барып тартканмын. Аябай катуу просмотр алган. Келип зарайына жанагы жесеңиздер болот. 5-6 килограмм заказ берсеңиздер пиширип алып келип беришет. Мына ушундай. Ишиңиздер ийгилик. Кеч качан оорубаңыздар. Жакшылык жамандыктарда Кудай кааласа мына Ихлас чайканасы Ар дайым ачык. Арзандатуу менен ачык болгондон чалып байланышып. Мага көбү чалат жанагы бир Куран окутайын дедим эле, бир нерсе кылайын дедим эле, бир арзан жанагылар барбы деп. Мына туугандар бар. Байланышасыздар. Исадан алдым эле дейсиздер. Мына ар дайым бул 2 жыл кийин көрсөңүздөрдөн номерлер байланышып көрүңүздөр. Арзандатуу кылып беришет. Биримдик ынтымакта жүрө берелик. Мына өзүнүн чайханалардан чай ичелик, мына бильярдтарыбыздан мындай бар экен. Академик Яңгелен метросунда бардык мекендештерге жөнөтүп коелук. Мен азыр метродон бери көргөзүп коеюн. Академик Яңгелен метросунун 4-выходтан чыгып эле мындайынан оң менен басасыздар. Остановка деле бар. Маршрут менен барсаңыздар деле болот. Метродон бир 450 метр арыда жайгашкан. Жүрүңүздөр. Мекендештер, биз айтылуу адреске жетип келдик. Чайхана Ихлас. Кирүү жагы ушул зданиянын алды жагынан болот. Жабылганга чейин. Парковкалар бар могу жерде бекер. Анан бул жак жабылгандан кийин арты жагы менен киргенге да мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жактан парковкалар кенен. Мына арты жагындагы выходты экинчи этажга көтөрүлөсүздөр. Айтылуу парковкасы мына кенен кое бересиздер. Бесплатный бул жактар, полный. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым биримдик ынтымакта бири-бирибизди поддержка кылып жүрө берелик. Жаш калып элек жазып коюңуздар, телелер боюнча, тамактардын даамдуулугу боюнча комментарийга калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Ушул Академик Яңгеледагы бардык мекендештер группаларына жетипсиз. Ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.